Салам алейкум, урматтуу достор. Барыңарга салам. Чыгып кайрылууга туура келди. Себеби бизге көп мындай биз жөнүндө көп ушактар жүрөт, мындай эмелер жүрөт, негативный айтылгандар жүрөт. Баары калп. Биз эч ким менен кошулган жокпуз. Кудай буйрса Масадыковду күтүп атабыз, Талат байкебизди. Улуу Кыргызстан менен кошулуп атабыз. Ташиев Камчыбек Кыдыршевич менен прямой эфирде баары көп кишилер ошол киши менен жолуккула деп сунуштаган. Жолугуп койдук, таанышып, бул кишинин пландарын уктук, кандай эмне экенин, ошол болгону сүйлөшүүлөр болду. Кудай буйрса достор, азыр мен силерге офистин эмесин көргөзөйүн, дарегин. Ошол дарек боюнча баарыңар келип тургула, жакшы пикир менен келгиле. Көп кишилер келип атат, кантип биз жардам бере алабыз деп келип атышат. Биз элге ыраазыбыз. Мына бүгүн өкмөт да кетти дейт. Эми ушундай эле бүт баарын туңгуюкка салып коюп алып эле бүт экономиканы өлтүрүп коюп эле бүт 30 премьер кетип калды, ушинтип элечи. Ушуга бир эмени коюш керек да, точканы. Ким жооп берет ушунун баарына? Мына 400 миллион доллар международный организациялардан келди эле. Алар каяка кетти? Эмнеге милициялар мага ГАИ токтотобу, жолдон милиция көрүп калып мага таанып, Сымык байке биздин зарплатты бербей атат, зарплатты бер деп айтып койгулачы дейт. Булар эми пандемияда 2 ай бою биздин тынччылыгыбызды кармап турду ушу милициялар. Ушул жаанбы, каарбы, боронбу турушту, мыкка кагылгандай болуп турушту баары. Биздин тынччылыгыбызды сактап берди. Биз эл дагы пандемияда хулиган эткен жокпуз, ары бери чыгып алып баскан жокпуз. Баары жакшы эле өттү. Анан милициялардыга бүт дүйнө жүзүндө милиция менен согушуп атат элдер. А биз кыргыздар тескеринче кайра милициялардын эмгек акысын толугу менен төлөп бергиле, бүт компенсацияларын, бүт жанакы булар эми круглосуточно 2 ай жүрүштү да. Ошон үчүн ушул милицияларга биз да ыраазыбыз. Анан көп милициялар менен суранды, ушуну айтып коеюн дедим. Милицияларга рахмат. Бишкекте пандемияда жатканда эч ким эсти сабаган жок милиция. Индиядай кылып таяк менен сабаган жок, Казакстандай кылып меткен жок, Америкадай кылып өлтүргөн жок бизди. Наоборот, биздин тынччылыгыбыз сактап берди. Ушу Бишкек ГУВДсына чоң рахмат айтып кетет элек. Дагы эмне айтабыз? Эч кимден кечирим сураган жокпуз. Ушул коррупция менен коррупцияга согуш дегенбиз, ошону улантабыз Кудай буйрса. Баары жакшы кетип атат. Элге чоң рахмат, ишенимиңерге, ишеним артканыңарга. Бизде да үмүт болуп калды. Мына эл ойгонду. Элдер силерден суранып кетем. Аябай суранам. Илгерки саясатчылар бүт бар уш туңгуюкка ушулар алып келишкен. Анан эле кайра кошулуп алышыптыр. Анда эле ошолордун артынан эле жүрүшөт элдин көбүчү. Ушуну токтотушубуз керек да. Ушул саясатчылар, ушул туңгуюкка ушул саясатчылар алып келди. Баардык саясатчылар алып келди. Ушул кресло талашып, мансап талашып, акча талашып, ушинтип жүрүшүпчү. Ушул саясатчылардын, эски саясатчыларды ээрчибей эле коелучу, достор. Мен силерге сураныч простачы. Эски саясатчылардын арасында порядочный адамдары бар, ууру эместери бар, патриоттору бар. Эми алар менен Кудай буйрса сүйлөшүүлөр болот, көрөбүз баарын. Азыр мен силерге биздин офистин эмесин айтып коеюн, дарегин. Мындан ары азыр дагы видео кошуп койдум. Ошону карап көрүңүздөр, достор. Баары силердин үмүт артканыңар биз үчүн чоң бир вазипа болуп калды да. Эгерде биз элдин үмүтүн өчүрүп алсак, чоң казат мындай булганып калсак, бул өтө жакшы иш болбойт да. Биз эч кимден акча алган жокпуз, эч кимден акча талап кылган жокпуз, эч кимден
Жумалиевден кечирим сураган жокпуз. Ушу Жумалиевдер камалыш керек эле уже. Мо Муралиев бул уранга Муралиев лицензиясына кол коюп берген экен, технический өкмөт болуп турганда. Ошол $85,000 алып берген деп айттым эле. Ошо боюнча эмне иш козгошпойт Муралиевке? Сарпашевди эмне текшеришпейт Финполиция? Ушуларды уланта берелик, достор. Сарпашев, Муралиев аз биринчи тройканы эле айтайынчы. 10%, 30 дедим эле, ошонун 10%-ын эле айтайын. Так что, достор, алдыга кеттик. Эч кандай кылчайбайлык, эч кандай эме кылбайлык. Эл, журт колдон келишинче силер дагы жардам бергиле бизге. Бүт жагынан жардам бергиле. Биз ушул коюлган максаттардын аягына чыгышыбыз керек, достор. Мен депутат болоюн, же ген прокурор болоюн, же Максат Мамытканов минтип алайын, же мансапка ээ болуп ал деген эч кандай бизде ой жок. Биз антип мисалы депутат деле болбой эле койдум, мисалычы андай депутатствого мен андай эметкен деле жокмун, мындай депутат болот элем, анан минтет элем дегенчи. Эл өзүңөр ишенсеңер баарын эл менен сурап иш кылалык. Элдин башы биригиш керек болуп атат. Бирикпесек, мына туңгуюк, мына корабльди чөктүрүп салышты, мындай айтканда өкмөтчү. Эмне кылган дайыны жок. Мисалы эле бир чеченди карагылачы. Асөл Молдокматова чыгарбады, бир чечен абышкан чыгарса, эми ошол Рамзан Кадыров ош жерден чара көрүп алып кетип атат. Карагылачы, бир аксакал үчүн. Биз да ушундай чечендердей биз дагы ынтымактуу бололучу, достор. Болгону ошону эле сурап атам. Ынтымакта бололук, аманчылыкта бололук. Бөлүнүп жарылбайлычы, достор. Саясатчылардын, эски саясат, непорядочный саясатчылардын артынан ээрчибегилечи. Арасында бар, порядочный да эски саясатчылар бар. Но бирок дайны жок эле. Эми куздурабыз дейт. А кто им мешал? Азыр деле депутаттар эмне азыр куздурбайт? Эмне фамилияларын айтышпайт? Эмне комиссия түзүп бер десек, ошо комиссиясын түзүшпөйт. Анан эмки парламентке келсек биз эм куздурабыз дейт. Ошо кантип болсун? Мына азыр бүт чимкириктин баары эки партияга кирип алып, эми ошол жактан чыккантат. Азыр эми баардык партиянын баары, обещалкен партиянын баары келишет силерге. Келип астыңарга чөгөлөшөт. Бизге шайлап кол, ошондо эл менен чогулат, ошондо айткыла барыңар, деп. Акчага сатылбайлык, достор, 1000 сомго сатылбайлык. Бул 1000 сом деген эмне деген нерсе? 1000 сом албай эле коелучу. Алып анан башкага шайлап коебуз дейт. Вообще эле албай, 1000 сом бергендер дагы бул душмандар, 1000 сомдон бергендер дагы. Мамлекет сатылбайт. Давайте эл журт баарыбыз сатылбайлык, эч кимге сатылбайлык. Сатылбаган бир жаңы коом келсин. Баарын көрдүк. 30 жылда бизди туңгуюкка ушу саясатчылар тыкпадыбы бизди баары. Так что, достор, баарыңарга рахмат. Мына азыр мындан ары эме болот. Адресин көргөзөбүз азыр. Ошонун боюнча давайте, достор, биргеликте эч кандай эме жок бизде. Биздин мисалы мындай айткандачы, элдин үмүтүн, талабын аткарганга даярбыз биз. Силер бизди колдогула, биз силерди колдойлук. 30 жылдан бери ушу кандидаттар шайлоочуларын алдап, шайлоочулар кандидатын алдап келдик ушуга чейинчи. Болду. Алданбай туралычы баарыбыз, достор. Ошону эле суранам силерденчи. Непорядочный эски саясатчыларды ээрчибегилечи. Көрдүк да, эмне кылышты, кандай, эмне кылып бергенин, эмне система алып келгенин көрдүк да, достор, Ошон үчүн рахмат, достор, ушуну көбөйтүп койгула. Биздин офиске келгиле, 4-5тен чогулуп алып келгиле. Баарыңар менен сүйлөшөбүз азыр. Бүт барыңарды кабыл алабыз, достор. Мына офис даяр, баары даяр. Келгиле ошо келип пикир алмашалык. Азыр күндө түштөн кийин Максат Мамытканов ош жерде, Жаркынбек Рузбекович деген бар. Ал киши азыр штабты башкарып атат. Ошо менен келип сүйлөшүп, ушинтип туралык, достор. Бир жакадан баш, бир колдон жең чыгаралык. А так бүт баарыбыз эле ар жака, бер жака рак, щука, лебедь болбойлучу, достор. Ошону эле суранам. Рахмат. Урматтуу достор,
Барыңарга салам, барыңарга аманчылык. Могу Горький көчөдө турабыз. Ушул жер мына советский тарабы Горькийдин. Мындай келгенде мына Ричман, Алтын Палас, анан Мира деген китайский ресторан, тиягы арты Гергер спорт. А тетяк жак Билинка болуп калат да. Бул тарап. Күн батыш тарап Билинка. Анан биздин офисти сурагандар өтө көп болуп атат. Мына могу кафе, ресторан турбайбы? Мына биягы Горький көчөсү. Мына Мира, Горький көчөсү. Алтын Паластын эле, Алтын Паластын эле. Биздики бул капталы да. Мына мындай келип эле, достор. Мындай адрести сурагандар өтө көп болуп атат. Таба албай атабыз дегендерчи. Ошолорго айтып атам, ушуну көбөйтүп эметип коесуңарбы? Ана мындай карасаңар эле, тен чоң казат деп жазылып турат. Чоң казат деп жазылып турат. Анан мисалы мындай кирдик. Мындай киргенде, мына офис, мына чоң казат деп үстүндө жазылып турат буякачы. Новосибирская 27. Мына мындай келгиле, достор. Ошол келсеңер, бuyakta жакындаган сайын бuyakta мындай болот. Мындай болот. Бuyakta совещание болот. Совещание болот. Ошол достор, баарыңарды күтөбүз. Адрес ушундай. Баарын бөлүштүрүп койгулачы, баары билсин. Достор, кайдыгер эмес, достор, баарыңар келгиле. Жакшы эмемеңер, ой пикирлерди алып алып келгиле, ой пикир менен келгиле. Кандай кылабыз дегенде, достор?